Анан мындан 2 жыл мурун мен фракциянын отурумунда айттым эле, маселе көтөрдүм эле. Кыргызстандын кредити көбөйүп кетип бартат. 4,5 миллиардга жакын болуп калды депчи, долларга. Ушу кредитти алып атканда азыраак албайлыбы? Же көп пайыздуу кредиттерди албай эле койбойлубу? Алган кредиттерди максаттуу, сарамжалдуу пайдаланалы деген сунуштарды айттым эле, ойлорду айттым эле. Бирок ошондон кийин Алмаз Шаршенович мени эл душманы деп туруп, каршы чыгып атат деп айтып чыкты. Мына мен ойлоймун, мына бүгүнкү күндөгү тесттеги көрүнүш ушул мен өткөндө 2 жыл мурда айткан сөздөрдүн далили болуп деп айта аламын да мынакей, далилденим жатат мынакей. Ошондуктан урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилери бул ишти аягына чейин чыгарып, эгерде күнөөлөр болгон болсо, уруулар болгон болсо, ошолор эл душманы болот бекен, же мен айтып коюп, ушуну текшергиле, карагыла деген мен эл душманы боломбу? Мен ойлойм, буга кыргыз эли өзү баасын берет деген ойду айтып келет да.